Ошентип күндөрдүн биринде Умар радиаллаху анху багымдат намазында элге имам болуп чыкты. Намазды окуп турганда көптөн бери көрө албастыгын жашырып келген, жүрөгүнөн отпарастыкты тутунган душманы келип, кылычы менен Умарды жарадар кылып кетет. Анын ордуна Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху чыгып намазын окуп берет. Умар өзүнүн өлүмүнө себепчи болгон киши туурасында сураганда, анын отпарас адам экендигин айтат. Ошондо Умар аны өлтүрүүгө аракет кылган адам мусулман эмес, отпарас экендигин билип, Аллахка мактоолорду айтат. Ошентип аны акыр болуп Усман радиаллаху анху зиярат кылып кирет. Ошондо анын башы баласынын санында турганда, "О балам, менин башымды жерге кой" дейт. "Атаке, сиздин башыңыз менен жер бирдей эле турат" дейт. "Торуң кургур балам, башымды жерге койгун" деп айтат. Ошондо анын башы жерге коюлганда, Аллахка өзүн кор абалда алып, Умарга кордук болсун, эгерде аны